Бүгін 5 октябрь Ош шаарынын 3025 жылдыгы белгиленүүдө. Бул марекен утурулай учурда туу көтөрүү аземи орун алган турат. Иш-чарага президент Садыр Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө. Маалым болгондой, желек саттын узундугу 95 метрди түзүп, ал бурбурдук аянтка орнотулууда. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы, Ош гарнизонунун аскерлери мамлекеттик туу көтөрүү иш-чарага түзүлдү. Кол башчы полковник Карасартов. Саламатсыздар, жоокерлер. Эркин тур. Эркин тур. Кезинде бул жерден Адигине би, Кубат би, Ажы би, Алымбек датка, Алым Куламир, Курманжан датка, Полотхан сыяктуу улуу инсандар чыгып, ата-бабаларыбыздан калган мамлекеттүүлүктүн туусун кийинки урпактарга жеткирүүгө чоң салым кошушкан. Мына ошол ата-бабаларыбыздын басып өткөн даңктуу жолун чагылдырган биримдиктүү элибиз менен эгемен мамлекетибиздин белгиси, күндүн нуру түндүгүнөн төгүлгөн байрагыбызды Ош шаарынын так ортосунда 95 метр бийиктикке көкөлөтө көтөрүү салтанатына чогулуп олтурабыз. Туубуз бийик желбиреген сайын ар бир кыргыз жаранынын көкүрөгүндө сыймык, көөдөнүндө ата мекенге болгон чексиз сүйүү жана берсин. Барыңыздарды бүгүнкү туу көтөрүү салтанаты менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу биздин көз карандысыздыгыбыздын, эгемендигибиздин, элибиздин биримдигинин ыйык белгиси. Ата-бабаларыбыз басып өткөн жолунда тууну аздек тутуп, көздүн карагендей сактап келишкен. Быйыл ыйык туу атадан балага, муундан муунга мурас катары өтүп, элдин ар намысы, арыйети, абийири катары каралган. Кыл чайнашкан кырдаалдарда, кандуу булоон согуштарда туу көтөрүүнү эң эр жүрөк, тайманбас жоокерлерге гана ишенип тапшырылган. Кыргыздын жан дүйнө байлыгын айланган улуу Манас дастанында туу түбүндө турушуп, туубуз качпай турат деп, кубат кылып урушуп деп бекеринен айтылбаса керек. Тарыхый булактарда байыркы Кытай жана араб жазма эмгектеринде кыргыздардын 4 түстүү туулары тууралуу маалыматтар арбын. Анда көк түс асман менен көк теңирдин символу, ак түс ыйыктык менен аруулуктун белгиси, жашыл түс жашоонун, жаштык демдин, кара түс чоңдуктун, кубаттуулуктун белгиси катары колдонулуп келгени айтылат. Тарыхый фактылар кыргыз элинин тууга болгон мамилеси жөн гана символ эмес, дүйнө тааным менен турмуш философиясынын бир бөлүгү болгондугун тастыктап турат. Эзелтен кыргыз эли тууну ыйык тутуп, аны урушка чыкканда бийик көтөрүп, жоокерлерге дем берген. Эл жеринин эркиндиги үчүн башын сайган эрлерибиз кызыл туунун алдында ант беришкен. Бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун кызыл түсү байыркы бабаларыбыздын баатырдык туусунун уландысы. Кызыл түс эрдиктин жана тайманбастыктын белгиси, асабанын ортосундагы күндүн алкагындагы түндүк кыргыздын куту, ырыскысы катары сыпатталган дагы бир жолу сыпатталарын дагы бир жолу сыймыктануу менен айта кетсек болот. Түндүгүбүз ар дайым ата журттун урагыс биримдигине, кыргыз жарандарынын бекем ынтымагына чакырып турат.
Түндүктөн чачыраган күн нурлары кыркуруу кыргыз элинин бир максатка топтолуп багыт алгандыгын символдоштурат. Демек, биздин туубуз биримдиктин, ынтымактын жана дөөлөттүн түбөлүк символу десек болот. Мына ошондуктан эгемен мамлекеттин белгисин туюнткан, тарыхыбыз менен келечегибизди бириктирген туу астында мамлекет башына келген президенттер дагы ант беришет. Ордолуу Ош шаарынын ардактуу тургундары жана кадырлуу меймандары, бүгүн биз шаардын так ортосунда мамлекеттик туубузду 95 метр бийиктикке көкөлөтө көтөрүү менен Ош шаарынын 3025 жылдыгын белгилөөнү баштап отурабыз. Улуу жибек жолуна чыйыр салган улуу Кытайдын Жан Сянь деген саякатчысы Эркештам аркылуу дал ушул биздин Ош шаарыбызга түшүп, Давань мамлекетине өткөнү дагы Ош шаарынын байыркылыгынан 9 жолдун тоому болгонунан кабар берип турат. Ошондой эле кезинде касиеттүү Ош шаары аркылуу чыгыш менен батыштын соода кербендери өтүп, сооданын колөнөрчүлүктүн жана маданияттын борбору болгону алыс жакын чөлкөмдөргө маалым. Орто кылымдардан бери илим билимдин чордонунда болуп келген Ош жергесинен 7-чи кылымда чыккан даанышман илимпоздор, кечиресиздер 12-чи кылымда чыккан даанышман илимпоздор, дин аалымдары, акындар бүтүндөй мусулман дүйнөсүнө таанылган. Омар бин Муса аль-Оши, Сиражудин Али ибн Осман аль-Оши, Мухаммад Абу Абдуллах аль-Оши жана башка биздин ойчул жердеш ата-бабаларыбыз ушул ооматтуу Оштон билим алып, дүйнөгө илим таратышкан. Бүгүнкү күндө Ош шаары өлкөбүздүн 2-чи борбору катары стратегиялык мааниге ээ болуу менен мамлекетибиздин өнүгүүсүнө борбордук калаабыз Бишкектен кийинки өзөгү болуп келүүдө. Мына ошондуктан үстүбүздөгү жылы республикалык бюджеттен Ош шаарына 3 миллиард сомго жакын каражат бөлүп бергенбиз. Бул каражатка жолдор салынып, атайын техникалар жаңыланып, социалдык объектилердин курулушу жүрүп жатат. Бул да болсо мамлекетибиздин Ошко жасаган өзгөчө мамилеси, элибиздин турмушун жакшыртууга болгон камкордугу десек болот. Биздин максатыбыз көп этностуу шаар калкын, келечегибиз болгон Ош шаарынын жаштарын ар тараптан колдоо болуп саналат. Биз мындай камкордугубузду мындан ары дагы уланта бермекчибиз. Урматтуу калайык калк, жаратканга шүгүр келтирели, чет өлкөгө болгон иш сапарларда, дипломатиялык жолугушууларда болобу, же спорттук мелдештерде, эл аралык маданий иш-чараларда болобу, көз карандысыз мамлекет экенибизди тастыктап турган кыргыз туубуз ар дайым бийик желбиреп келет. Мына ушул сыймыкты сезе билели, мына ушул дөөлөттү көтөрө билели, жарандык парыз катары ар бирибиз кыргыз туусун урматтап сыйлай билели. Мына ушул бүгүнкү туу көтөрүү салтанатыбыз улуу максаттарга карай жасалган ишенимдүү кадамдарыбыздын бири болсун. Ордолуу Ош шаарынан эл аралык айдыңда кыргыз туусун бийик желбиреткен ер азамат уул кыздарыбыз көп чыксын. Ылайым туубуз түбөлүккө желбирей берсин. Барыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн дагы бир жолу куттуктаймын. Эркин тор. Гарнизон. Төстөр. Салтанаттуу жүрүшкө. Сиздердин назарыңыздарда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекетинин чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын өздүк курамы өтүүдө. Алар өлкөбүздүн ыйык чек арасын кайтарган, түн уйкусун, күн тынчтыгын сактаган чыныгы баатырлар. Салтанаттуу жүрүштү жетектеп келе жаткан Ош чек ара башкармалыгынын башчысы полковник Майрамбек Исманалиев жетектөөдө. Аянтка Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 77-03 аскер бөлүгү өтүүдө. Командири полковник Талантбек Мамбетказиев жетектеп өкүлүүдө. Өлкөбүздөгү коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу алдыңкы орунда турган ички аскерлер бригадасы өтүп жатат.
Алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полгунун Ош шаарындагы номер 3 батальонунун өздүк курамы өтүүдө. Эсепти 1 ротанын командири, милициянын капитаны Бексултан Надиев жетектөөдө. Аянтта Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын өздүк курамы өтүүдө. Жүрүштү полковник Мырза Эргешев жетектөөдө. Аянтка Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын өздүк курамы өтүүдө. Мекенде тынчтык болсун. Жаратылыш кырсыктарын кесепеттерин жөнүдө калктын жүгүн жеңилдетүү булардын ыйык милдети. Басары милициянын полковниги Таалайбек Нурбаев жетектөөдө. Жүрүштү жыйынтыктап жаткан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин орун басары милициянын подполковниги Маратбек Жаманкулов жетектеп өтүүдө. Кыргыз милициясы. Бүгүн эми тарыхый күн десек болот. Ош шаарынын 3025 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Азыр президенттин катышуусунда ушул туу көтөрүү аземи орун алды. Жалпы эле ушул шаардыктарды куттуктап, бүгүнкү окуяга күбө болдуңуз, пикириңизди билдирип койсоңуз болот. Рахмат. Бүгүнкү күн өзгөчө күн болуп атат. Анткени 3025 жылдыгыны өткөзүп, мына Ош шаарыны жылда өткөзөт. Быйылкы 5 октябрь бүгүнкү күн бул бөлөк күн болуп атат. Анткени мына бүт региондордон коноктор келди, башка шаардан мэрлер келди, келип мына өзү Кыргызстандын президенти келип Садыр Нуркожоевич куттуктоо сөзүнү айтып, куттуктап бардыгыны. Мен дагы ушу куттуктап кетем. Кыргызстан элинин ассамблеясы Ош шаарынын жетекчиси болом, Жапаров Замирбек Пайызович. Биздин Ош шаарында көп улут жашайт. Бул жерде 30-га жакын улут жашайт. Ошо улуттарды бүгүнкү жалпы эле конокторду ушул шаардын күнү менен ошо Кыргызстаныбыз тынч болсун, өнүгүү болсун. Мына өнүгүү жакшы болуп кетип атат. Ош шаарыбыз өзгөрүп атат. Кудай буйруса, кийинки жылы дагы көрөбүз. Башкача шаарда дагы тособуз. Рахмат сиздерге. Рахмат, айтканыңыз келсин. Рахмат. Бизден мана бүгүн эле желбиреп аткан туубуз эркиндиктин символу, эгемендүүлүктүн, мамлекеттин көз карандысыздыктын символу катары. Анан убагында ар кандай заманда, ар кандай кырдаалда тууну өтө ишенимдүү адамдарга ишенип, ал туу көтөрүүчү, туу башы болуп келген убактар болгон. Бүгүн Ош шаарынын аймагында чоң майрам, кош майрам болуп атат. Биринчиси Ош шаарынын 3025 жылдыгы болсо, экинчиси ушул Ош шаарынын шаар катары калыптоого өзгөчө салым кошкон Алымбек Датка Асанбий уулунун 225 жылдыгы. Мына ушул эки кош майрамдын алкагында президентибиз өзү келип, мына ол 95 метр бийиктиктеги желбиреши бул биздин элибиздин, жерибиздин, мамлекеттин эркиндигин дагы бир жолу салтанаттуу желбирегени болуп атат да. Бардык шаарлыктарды, шаардын меймандарын майрам менен куттуктайм. Өтө бир зор тарыхый окуянын куәсі болуп отурмуз. Мына Ош шаарынын 3025 жылдыгы тойланып жатат. Сол 3025 жылдыкка орай міне бүгүн өздөрүңүз көрүп отургандай жаңадан Кыргыз Республикасынын 95 метрлик бийиктиктеги туу көтөрүлүп отур. Осуган орай биз мына Казакстан Республикасынан да бир нече арнайы делегация келди. Атап айтканда Шымкент, Тараз калаларынан кала башчысынын орун басарлары деңгейинде расмий делегациялар эки бирдей каладан расмий делегация келди. Сонун ичинде мисалы Шымкент каласын айтатын болсак, ол Шымкент каласы бизде республикалык статусу бар кала. Сол жерден каланын орун басары, акиминин орун басары және Тараз каласынан, ол да мына оңтүстүктөгү үлкөн ири кала. Сол Тараз каласынан да акиминин орун басары деңгейинде делегация келди. Және Казакстандын өнөр артисттери де келди. Буюрса бүгүн кечки концертте, расмий концертте ошо Казакстандын артисттери де өнөр көрсөтөтүн болот. Сонун бирге осы майрам кала күнү барысында
және де Ош қаласының мэрімен Жеңісбек Тоқтарбековпен арнайы кездесулер өткізіліп, екі мынау Ош қаласымен келіп отырған Шымкент және Тараз қалалар, бұлар бауырлас қалалар. Осы келіп отырған бауырлас қалалардың келіп отырған делегациялардың арасында біз күтіп отырмыз. Келісім басқа да мынау экономикалық, әлеуметтік, мәдени байланыстарды арттыру жөнінде біраз келіссөздер жүргізіліп, бәлкім жаңадан тағы да екі жақты құжаттарға қол қойылады деп күтіп отырмыз. Сондықтан өз атымнан, Қазақстан делегациясы атынан Ош қаласының барлық тұрғындарын, республика тұрғындарын осы үлкен чоң мерекемен құттықтаймын. Зор табыстар тілеймін. Екі елдеріміздің біздің бауырлас Қазақстан, Қырғызстан арасындағы достық, ынтымақтас қарым-қатынастар лайым алға қарай дами берсін. Мен өзім 1976 жылдан бері ушул шаарда окууну бүтүп келгенден бери жашайм, иштедим. Ушул шаардын өнүгүшүнө салым коштук. Анан бүгүнкү өнүгүп жатканы дагы жүрөгүбүздү кубантып, ушундай жакшы бир маанайга бөлөп турган кези. Бул майрам биздин биримдигибизди бекемдей турган, достугубузду чыңдай турган, Оштогу эле эмес, жалпы Кыргызстандагы элдердин теңчилигине, тынчтыгын сактай турган bir siyasi okuyalardan biri. Oşonduktan tuğuz beken bolsun, kızıl tuğuz jelbirey versin, zamanımız tınç bolsun. Bugünkü bayramınızlar menen çın yürekten kutluktayım. Çok